Каракулчадан келдик. Мына азыр эле 3 саат мурун Каракулчада жолугушуудан келдик. Каракулчанын эли, Каракулчанын жери бир адамдын менчиги эмес да. Ошол жерге аким эртебенен баш болуп, начальник милициясы бүт айлык беттерин алып барып, атамекенчилер келатат, качышпагыла, барбагыла деп туттасып атат. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген өз элинде болгон кордук? Акимдин милдети мыйзам боюнча ал ар бир партияга бирдей көз караш болуш керек, ал элди чогултуп бериш керек болчу. Анын милдетине кирет. Бирок ал чогулткандын ордуна таркатып атат. Мына мындай акимдерди Алек Забатта кызматтан алыш керек. Тоңдо акимдин биринчи орун басары бизге болгону көңүлү түз экен, кызматтан алып салыш. Менин кайнагам жөн эле менин берген чайга келип койгон үчүн айлык беттен кетиришти. Эми мейли андай адамдарды кетирсин, Кыргызстандагы акыйкаттын бардыгын, чындыкты дагы, айырды да, калыстыкты барын кубалап чыга албайт да. Акаевди сатып Москвага качырышты. Бакиевди сатып Белоруссияга качырышты. Атамбаевди түрмөгө жаптырышты. Ошолор келатат да. Булар сатат деп Сооронбай Шарипович. Сатат, картошкадай сатат. Каратып туруп сатат. Экеле беттен эшикке чыкканча сатат. Булар саткындар. Ошол саткындардан сак болгула. Ошол саткындар силердин доошуңарды сатып алып атат. Алар элге да чыга албайт, эфирге да чыга албайт. Алардын только акчасы чыгат. Ошол акчанын бардыгы кечеги аппаратта силердин үстүңөрдөн алып койгон. Мына кечеги аппаратта эмне кылды? Байкуш медиктер менен милициялар кана иштеди. Ошол медиктердин акчасын бербейге аракет кылышты. Ошол милициялардын да акчасын бербейге аракет кылышты. Эң ирде эч нерседен курукпаңыздар. Булар айтышы мүмкүн бардыңарды көзөмөлдө бир-бирден ырына барганда тартып аласың, ачык саласың деп. Айта берет. Sözlerden pok gelmeydi. Açık ayet koyun. Pok da gelmeydi.